Ырчы Асел Кадырбекова жамандыктын баары артта калды. Кыргыз эстрада ырчысы Асел Кадырбекова жол кырсыгынан кийин биринчи үй бүлөлүк сүрөтүн жүктөп, жашообузда бир гана жакшылыктар болсун, жамандыктын баары артта калды деп жазган. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Айпери Кубик кызы ырчы менен элчи эл адамы болот. Ырчы Айпери Кубик кызы ырчы менен элчи эл адамы болорун социалдык баракчасына жазды. Көпчүлүгү посту окубай эле жаза берет экен да. Ырчы менен элчи эл адамы болот. Болгону мусулман болгондон кийин адамдык сапаттарды жоготпойлу. Буйруса пелибизди оңдоп, ниетибизди түздөп, шүгүр кылсак баары жакшы болот. Аллахым баарыбызга ыйман берсин, бар бол кыргыз элим деп пост бөлүштүрчү. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Жумагүл Райымжан кызы ырчы 11 жыл рулда жүрүп, бир гана жолу айып пул төлөдүм. Үнү жагымдуу, өзү назик ырчы Жумагүл Райымжан кызы менен бул ирет унасы тууралуу сүйлөштүк. Орусаңыз таранам, сүйүү бакыты, Кызыл Алма жана башка ырлардын аткаруучусу өзү жашаган Ош шаарынын көчөлөрүндө Honda CR-V үлгүсүндөгү унааны зымыратып айдап жүрөт. Эрежени сактаган айдоочумун дейт ал. Үлгүсү Honda CR-V 3. Чыккан жылы 2010 жыл. Кыймылдаткычынын көлөмү 2400 см3, жогорку ылдамдыгы саатына 220 чакырым. Түсү ак, баасы 11500. Кандайсыз Жумагүл? Канча жылдан бери рулдасыз? Бул канчанчы унаңыз? Жакшы, рахмат. Бул менин 3-чү унам. 11 жылдан бери рулдамын. 2008 жылы айдоочулук күбөлүк алып, 2009 жылдан баштап рулга отургам. Алгачкы жолу Д Уланос үлгүсүндөгү унаа айдагам. Аны 180 000 сомго сатып алгам. Чогулткан акчам Уланоска гана жеткен. Иним да жаңы айдап баштагандан кичинекей унаага отуруп айдаган жакшы деп кеңеш берген. Андан кийин Honda Accord айдадым. 2019 жылы аны азыркы унам Honda CR-V'ге алмаштырдым. Иним, досторум, бышык унаа алыс жакка барганга ыңгайлуу, того да жеңил чыгат дешкенинен ушул унааны алдым. Оба, бышык экен, мага жагып жатат. Карантинде жайлоого көп бардым. Жолдо калтырган жок, кыйнаган жок. Алгачкы жолу рулга отурганыңыз эсиңиздеби? Оба, андай учур ар бир адамдын эсине сакталып калса керек. Мен айдоочулук күбөлүк алуу үчүн автомектепте окугам. Андан кийин унаа жок жерге, талааларга барып, кесиптеш жигиттен айдаганды үйрөндүм. Автомектептен үйрөнгөнүмө караганда кесиптешимдин үйрөткөнү жемиштүү болду. Кесиптешимдин көп тил уктум. Туура эмес айдасам ал мени урушчу. Анан шаарга чыгып айдап баштаганда чоң унаалардан коркчумун. Чоң унааларды көрсөм коркуп айдай албай туруп калчумун. Анан андагы айдоочулар айдабайсыңбы деп урушчу. Эч нерсе дей албай, аларга жооп да бере албай акырын айдап кетчүмүн. Бара-бара үйрөнүп кеттим. Биринчи жолу өзүм жалгыз шаарга айдап чыкканда бир унааны артынан ээрчип, ал унаанын айдоочусу кылганды кайталай айдадым. Бактыма жараша ал унаа менин үйүм жака келет экен. Үйгө жеткенде өзүм жалгыз айдадым деп аябай сүйүнгөм. Ал унаа башка жака кетип калса, аны менен кошо барып адашып кетмек окшойм. Ошондон кийин шаарга чыккандан кийин коркпой калдым. Жол эрежелерин көп бузасызбы? Жок, мен эрежени жакшы сактагандарга кирем. Жолдо жүргөндө өзүңдү, жаныңдагыларды ойлошуң керек. Ар кандай айдоочу бар. Мен эреже бузбай айдасам деле, жанымдагы унаанын айдоочусу эреже бузуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан жакшы айдаганга аракет кылам. Ылдамдыкты экстримди сүйгөндөрдөнсүзбү? Жок, мен ылдамдыктан корком. Алыс жолго чыкканда эл жок жерден ылдамдыкты ашырып саатына 90 чакырым менен айдашым мүмкүн. Андан ашыра албайм. Шаар ичинде саатына 60 чакырымдан ашырбайм. Анда айып пул көп төлөбөсөңүз керек. Оба, калп айтпасам, рулга отургандан бери 1-2 жолу 3 жыл мурун айып пул төлөгөм. Кайсы эрежени бузганым эсимде жок. Коопсуздук курун тагынбай койгонум үчүн болсо керек. Курду такпай койгон үчүн азыр деле кээде майы кызматкерлеринен эскертүү алам. Майы кызматкерлери көбүнчө адамгерчиликке салып эскертүү беришет. Аталыктуулардын айрымдары кээде майы кызматкерлери токтотсо да таанып кое беришет дешет. Сизде да ошондой болобу? Андай учурлар көп эле болот. Күндүз жеке ишкер менен жүргөндө боенбойм. Ошондуктан айрым учурда тааныбай калышы мүмкүн. Бирок айдоочулук күбөлүгүңдү карагандан кийин таанышат. Сизди жакшы көрөбүз, ырларыңызды угабыз, сиз эл адамысыз деп эскертүү берип кое берген учурлар болот. Майы кызматкерлерине арызым жок, аларга ыраазымын.
Ошондо айып пул салыш керек болгон жерден сизди кое берип жатышат да. Бул мыйзам бузуу да. Жогоруда айткандай, мен олуттуу эреже бузбайм. Шашып жатканда ылдамдыкты бир аз ашырышы мүмкүн же коопсуздук курун тагынбай калышы мүмкүн. Мындан кийин аларга да көңүл бурасыз деп ишенели. Унаанын техникалык жаатында түшүнүгүңүз барбы? Бузулуп калса оңдой аласызбы? Жок, оңдогонго шыгым жок. Дөңгөлөктүн жели чыгып калса деле карабай айдап жүрө берем. Муну жанында жүрүп байкап калгандар да башка айдоочулар айтып турушат. Жолдо калып калганда эмне кыласыз? Кудай сактасын, унаам бузулуп жолдо калып көрө элекмин. Бир жолу дөңгөлөктүн жели чыгып калган. Анда мен шаардан алыс эмес болчумун. Такси менен барып адисти алып келип кошумча дөңгөлөктү салдырып алгам. Унааңыз сиз үчүн. Унаам бара турган жериме аман эсен жеткирген ишенимдүү куралым. Жумушума байланыштуу жолдо көп жүрөм. Мурдуна ала электе формаларымды көтөрүп алып маршруттук такси күтүп, таксиден таксиге отурганда жүдөчүмүн. Анан биринчи кыялым акча чогултуп уна алчу болчу. Качан унаалы болот экенмин деп көп ойлончумун. Ал кыялыма жеттим. Азыр кийимдеримди салып алып барчу жериме унаам менен барам. Бир нерсе унутсам да унаама калтырып кеткен болом. Унаам гардероб болуп калган. Кийимдерим, бут кийимдерим жүрөт. Айрыкча ырчы кыздардыкы ушундай болсо керек. Кыздардыкына караганда балдардын унасынын ичи таза, тыккан болот деп угуп калам. Уна башкаруу сабырдуулукту талап кылат. Сиздер рулда отурганда көп жинденесизби? Туура айтаңыз. Башка учурга караганда рулда отурганда көп жинденем. Көбүнчө шашып жүрөм, анан ошол кезде тагында кармалып калсам, жол чырактары кызыл күйө берсе же алдыңдагы уна жай айдап алса, эреже бузса, жинденип унаамдын ичинде отуруп алып эле башка айдоочуларды уруша берем. Жолдо жигиттер тийишеби? Тийишкен учурлар болот. Мен жаңы уна айдап баштаганда айымдар көп айдашчу эмес. Ошондо мырзалар рулдагы айымдарды көрсө жол бошотуп берип, аяр мамиле кылышчу. Азыр уна минген айымдар көп болгондуктан мырзалар деле тең тайлашып айдап калышты. Жиниңе тийсең айда деп кыйкырышат. Алардын арасында тааныш балалы дегендер да болот. Андага көңүл кылып, көңүл бурбай, бул ирет апам ооруканага тамак алып бара жатканда бир мырза менен таанышкам. Ал жигит менен жолдон көрүп калып, артымдан ооруканага чейин айдап барыптыр. Таанышайын деген экен. Ошондо апамдын жанында көпкө отуруп калгам. Тиги жигит шашып жатыптыр. Кичинекей баракка телефон номерин англисче мага чал деп жазып унага кыскартып кетиптир. Мен аны деле байкабай айдап кетиптирмин. Бир малда бирөөнү күтүп отуруп, ошол баракты байкай калдым. Алып карасам, сандар окшош өзгөчө номер экен. Өзү да англисче жазыптыр. Номерин жазып кыскартып кеткенде көп эле болот. Бирок көңүл бурбайм. Ал кагаздарды ыргытып салып жолумду улайм. Бул ирет кызыгуу жаратты. Чалып көрүп ал жигит менен тааныштым. Азыр мамилебиз жакшы. Жакшы маегиңиз үчүн рахмат. Ишиңизге ийгилик. Маалымат булагы Суперчегит KG.